Ал эми жашоого болсо кээ бир айтып жүрөт, молдоке мотивация айтып койгулачы. Молдоке субхана бир алдыга жылап турган бир нерсе айтып койгуңузчу. Негизи биздин дин Аллах Тааланын китеби, пайгамбар сүннөтү биз мусулмандар үчүнчү өмүр бою мотивацияда. Кайгырсаң, Аллах мага таян дейт. Сүйүнсөң, Аллах мага шүгүр айт дейт. Душманың көп болуп кеткен болсо, мен алдыма корголо дейт. Байлыгың көбөйүп кеткен болсо, аны мага подарка кыл дейт Аллах. Эгер эч нерсең жок болуп калган болсо, сен ага шүгүр айт дейт. Эгер адамдын бардыгы тең сага душман болуп келген болсо, пайда зыян менден деп айт дейт. Бул дүйнөдөгү бардык нерседе кайгырып, капаланып, сүйгөнүңдү тыштап кетип, аялыңды тыштап кетип, досторуң сатып кеткен болсо дагы, Аллах айтат, мен сени тыштабайм дейт. Сен мага таян, мен сенин жаныңда ар дайым бармын дейт. Алладан башка коргонуч табыш мүмкүнбү? Аллахтан башка коргоочунун алдына кирип мүмкүнбү? Кимде ким Аллахтын коргонуна кирген болсо, ага эч ким зыян бере албайт да турабы? Биз мусулмандар төрөлгөндөн өлгөнгө чейин Аллахка муктажбыз. Муктаждыгыбыз бүтпөйт, бүтпөй эле өтүп кетебиз биз бул дүйнөдөн. Биздин муктаждыгыбыз бүтөт экен деп ойлобогула. Эч качан бүтпөйт. Бүгүн бир жыртыгыңды бүтөсөң, эртең бир жыртыгың башталат. Бардык жыртыктар бүтөп коюп басып кетем деп турган болсоң, анда сен сокур болуп каласың. Ал эми сокурлардын жолу мындай жакын эле билесиз, биринчи аңга эле кирип кетет. Ошо сен, эй мусулмандар, айланайындар, эсиңерге келгиле. Алладан башка коргоочу издебегиле. Алладан башка таянч издебегиле. Сен мен эчтеке чече албайм. Мен дайым айтып берем да, эгерде биз өзүбүзгө өзүбүз ээ болгондо, анда туалетке барбайм деп коймокпуз. Бирок өз маалы келгенде өзү эле чуркап барып атпайсыңбы? О, түн келсинчи, саат 10-дон көзүң жабылса, жок, ширеңке такап койсоң да уктап кетесиң, билесизби? Сен кичинекей көзүңө дей эмес. Адам өзүнө өзү эмес. Демек, кожоюнга баш ийиш керек. Кожоюндун приказы менен болуп атканы, сен денеңдин ичинде жан, Аллага баш ийет. Ал айткан нерсени кылат. Эгер Аллах Таала сенден уйкуну алып коюп турган болсо, эч качан уктай албайсың. Эгер Аллах Таала сенден ачкачылыкты алып койгон болсочу, өмүрү тойбойсуң. Эгер Аллах Таала токчулук салып койгон болсо, эч качан тамак жебей каласың. Демек, биздин кожоюбуз Аллах экен деп турабы? Андан башка кимге таянабыз? Ушундай. Жетишерлик мотивациябы? Анда эмне кылышыбыз керек? Такыбачылыкты күчөтүшүбүз керек. Көбүрөөк Алла тарапка жакын жылышыбыз керек. Мен айттым, дагы айтып коеюн. Бул силерге аманат эми. Мен мындай кылып атам азыр. Мына ушул жерге келдиңер. Ким келген болсо, субханалла, келгенден кийин мен сага уктуңбу? Мына сага ижаза ушул. Ушуну айтып жүр. Сен менин шакиртим болдуң эми. Болду. Сага мен ушул сабагым ушул. Сенин мойнундагы нерсе мен мойнуна сакыт кылып сага бердим болду. Эми сен башкага түшүндүрсөң, ал сенден да жакшыраак түшүнөт. Ал андан кийин андан да жакшыраак түшүнүп болот. Ошондо отуруп биз мусулмандар бири-бирибизди тозоктон куткарышыбыз керек. Аракет кылабызбы? Амин. Субханака ва хамдик. Ашхаду анта астагфирука ва атубу илейк. Жанакы кырсык басып, азыр кырсыктын үстүндө турган бир туугандарыбызга Аллах Таалам сабыр берсин. Аллах Таалам ушул кырсыгы менен чыгарып көчсүн. Ушул кырсыктан кийин кырсык болбосун. Негизи эле мамлекетибизде тынччылык болсунчу. Албетте Аллах Таала жазган нерсе болот экен. Алла жазган нерсе болсун, бирок табигый кырсык менен, бала кырсыктар менен болбосун. Кыргызстаныбызга четтен, иштен келип аткан душмандардан Кудайым сактасын. Мамлекетте тынччылык болсун. Мамлекет башчысына Аллах Тааланын жардамы болсун. Ошондой эле сиз менен биздин дуаларыбызды Аллах кабыл кылып, эмне тилек кылса ошо жеткизсин.